Закондо айтылгандай жүрөм десең, чек арадан бир чыгып кирем десең, Жыргалбек бүт жолдорун айтып берет, звонить эт, сурап көр, ишенбесең. Эч ким жок мыйзамды бузуп жыргап кеткен. Наоборот, проблема ырбап кеткен. Кыйналбай туура эле жүрөм десең, түз эле сурап көр Жыргалбектен. Без пересетка, без посредниксиз күн сайын жолго чыгабыз. Ишеничтүү айдоочулар жана таза тыккан унаалар кызматыңыздарда. Чалыңыз 24 саат 7 күн. Прокурордун жардамчысы 450 миң сом пара менен кырмалды. Кечээ 19 апрелде саат 18:40 башкы прокуратура УКМКнын ыкчам кызматкерлери менен биргеликте Бишкектин Сверлов райондук прокуратурасынын имаратынан район прокурорунун улук жардамчысын опузалап, акча талап кылып жаткан жеринен кырмады. УКМКнын басма сөз кызматы билдиргендей, ал арыз ээсине карата козголгон кылмыш иштери боюнча оң чечим чыгаруу үчүн 450 миң сом пара алып жаткан жеринен кырмалган. Булак Назар Ньюс кечи. Бишкектеги мектептерде бомба бар деген маалыматты Орусия же Украинадан жиберип жатышат. Бишкек шаарындагы мектеп жана университеттерде бомба бар деген маалымат чет өлкөлөрдөн түшүп жатат. Бул тууралуу УКМКнын төрагасынын орун басары Айбек Шаменов жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Көбүнчө маалыматтар аккаунт менен электрондук почтага келет. Бул маалыматты жөнөткөн аккаунттар Орусия же Украинадан келип жатат. Аккаунттар чет мамлекетте катталган. Алар табылбай жатат, деди Шаменов. Кечээ 18 апрелде Бишкекте жарылуучу зат коюлган деген маалыматтан улам 2 университет, 1 лицей жана 5 мектептен окуучулар жана адамдар эвакуацияланган. Булак Супер кечи. Бишкекте дааратканадан өлү төрөлгөн түйүлдүк табылды. Бишкек шаарындагы чыгыш автобекетинин аймагындагы дааратканадан өлү төрөлгөн түйүлдүк табылды. Бул тууралуу Супер кечи порталына Сверлов райондук ички иштер бөлүмү билдирди. Билдирүүгө ылайык 16 апрель күнү саат 22:40 чамасында 102 кызматына Бишкек шаарынын чыгыш автобекетинин аймагындагы коомдук дааратканадан өлү төрөлгөн түйүлдүк табылгандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Окуя болгон жерге барган милиция кызматкери боюнан түшүп калуудан төрөлгөн эркек бала экенин аныкташкан. Бул факты тергөөгө чейинки текшерүүгө алынып, соттук медициналык экспертиза дайындалды. Учурда бардык зарыл болгон тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Булак Супер кечи. Москвада кыргызстандык жаран баңгизатынан улам каза болгону айтылууда. Кыргызстандын жараны Москванын жанындагы Балашиха шаарында каза болду. Бул тууралуу Орусиянын Шот телеграм каналы өз булактарына таянып жазып чыкты. Маалыматка ылайык, кырсык 18 апрелде болгон. Анда каза болгон жаран 1 бөлмөлүү батирде ижарага алган. 2 күндөн кийин үй ээси ижара келишимин узартабы же жокпу деп ага телефон чалган. Бирок ижарага алган жаран жооп берген эмес. Үй ээси батирине барганда 2 адамдын жатканын көргөн. Алардын бири каза болсо, экинчиси тез жардам мунасында каза болгон. Полиция кызматкерлери 2 адам каза болгон бөлмөдөн ак порошок таап, аны экспертизага жөнөтүштү. Каза болгондордун бирөө Кыргызстандын жараны болсо, бирөө Өзбекстандын жараны экени айтылды. Булак Супер кечи. Ирандын президенти Израилге сокку урарын билдирди. Ирандын президенти Ибрагим Раиси Израиль Тегеранга каршы кандайдыр бир чара көрсө, ага катуу жооп берерин айтты. Бул тууралуу Раиси Ирандын куралдуу күчтөрүнүн күнүнө карата сүйлөгөн сөзүндө билдирди деп жазат Times of Israel. Мындан тышкары Раиси АКШнын жакынкы чыгыштан чыгып кетишин талап кылды. Ошол эле учурда ал Иран армиясы коопсуздукту камсыздоого кызыктар региондук мамлекеттер менен жылуу кол кармашып турганын айтты. Ал сөз кайсыл өлкө жөнүндө экенин тактаган жок, бирок басылманын айтымында кеп Сауд Аравиясы тууралуу болуп жатат. Март айында Иран менен Сауд Аравиясы дипломатиялык мамилелерди калыбына келтирип, элчиликтерин ачууну макулдашкан. Мындай чечим тараптардын Бейжиңдеги сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында жарыялаган. Жетишилген макулдашуулар аймактагы жалпы кырдаалга таасирин тийгизиши мүмкүн деп атап айтканда, Йемендеги жаңжалды жөнгө салууга, ошондой эле Сирия менен Ливандагы бир катар ички карама-каршылыктарды жөнгө салууга мүмкүнчүлүк бар. Булак Назар Ньюс кечи.